Бүгүнкү күнүңдө азыркы убактыңда жашап кал деген сөздү дайым эле угуп жүрөбүз. Бирок бир жакын күндөрдөгү окуяны көрүп ушул нерсени эске алдым мен. Россияда болгон окуя жанагы Вангердин жоокерлери Москвага басып барат экен деп ошол шаарга барганда солдаттар жүрөт, ошол жерде танкалар турат. Бирок көчөнү шыпырган, тазалыкты караган бир киши аларга эч нерсеге көңүл бурбастан өзүнүн ишин кылып жатат да, тазалыкты тазалап жатат. Ушул жерде бизге сабак боло турган нерсе бар да, урматтуу бир туугандар. Биздин жашообузда дагы ушундай. Кадимки тиричилигин кылып, ибадатын кылып, Алла Таалага жакындап, алдыга аракет кылып, мамлекетиңе салым кошуп жатсаң, ушундай кээ бир нерселер, окуялар болуп калышы мүмкүн. Датып айтат, бүгүн болду, эртең бүчүн кыямат болот экен дегендейчи. Ошолорго карабастан сен алдыга карай умтула бериш керек экен. Азыркы убактыңда жашап кал деп. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен. Хадисте, эгерде кыямат күнү башталып калып, сенин колуңда эге турган бир нерсең бар, тиге турган бир дарагың бар. Эч нерсеге карабастан сенин дарагың барып тигип калгын деген хадис бар. Бул нерсе эмнени түшүндүрөт? Сен ошол өзүңдүн убактыңды, бүгүнкү күнүңдү жашап калгын. Азыр бүгүнкү күндө кандай астыңда мүмкүнчүлүк бар, эртеңки күндү күтпө. Мага ушундай өзү погода ушундай жакшы болуп, аба ырайы ушундай жакшы болуп, айлана чөйрөм бардыгы ыңгайлуу болгондо сүйлөйм, ыңгайлуу болгондо аткарамын, ыңгайлуу болгондо жасаймын дебестен бүгүнкү күнүңдө азыр кандай шартың бар, азыр кандай мүмкүнчүлүк бар, ошону колдон чыгарбастан ошону аракет кыл. Бала чакаңа айта турган сөзүңү, үй бүлөңө бере турган нерсеңи, мамлекетиңе арнай турган нерсеңи, колуңан келген нерсени бүгүн мүмкүнчүлүгүң бар, бүгүн берип кал. Эртеңки күндү күтпөгүн. Иш лахзатака, азыркы убактында жашагын деп бекеринен айтылган эмес экен. Пайгамбарыбыздын айткан сөзү дагы ушул нерсеге дал келип турат. Колуңда тиге турган дарагың болсо, көчөтүң болгон болсо, кыямат күнү башталып калса дагы дароо эгип калгын. Өзүмө дагы сиздерге дагы айта турган сөзүм ушул. Бүгүнкү күнүңүздү жашап калыңыз. Бала чакаңызга бере турган тарбияңызды, айта турган жакшы сөзүңүздү, элиңизге, жериңизге, диниңизге кыла турган кызматыңызды бүгүн эч нерсеге карабастан кылып калыңыз, берип калыңыз. Алла Таала ар бир ишибизге береке берсин.